жамгырлатып жана тамчылатып сугаруу боюнча ушундай бир түтүктөрдү анан шаймандарды дагы чет өлкөдөн алып келип керектүүлөрүн өзүбүз чыгарып ошол боюнча иш алып барып келе жатабыз. Суу түтүктөрүн өндүрүш боюнча иш алып келебиз. 16 атмосфера давленияга чейин көтөрө турган ушундай алма бактарга кетет. Булардын баасы 4 сом, 5 сом, 6 сом тегереги. 30 сантиметр, 20-10 сантиметр сайын өзүнүн мындай дриптерлери бар, тешиктери. Балар бирдер болуп бар. Өзүнө ылайыктуу болсо да. Сеточный эме деп коет, фильтр деп коет. Ичинде өзүнүн сеткасы бар. Бул тамырына чейин суу алып барып берет да. Пайдасы бул 3 эсе көп. Мындай мөмө жемиш эми пайдасын берет экен да. Үрүн өзүн гарантия беребиз. Жана ар бир ошол сиздердин ситуацияңызга жараша канча жерди сугарасыздар, кандай кылыш керек, ошого жараша дагы мындай маалыматтарды берип, уже жекеме-жеке гарантияны сүйлөшсөк болот. Бекендештер, саламатсыздарбы? Биз ушул Жарманкеде кезектеги дагы бир фирманы тарткантабыз. Бул дыйкандарга өтө маанилүү, аябай керектүү десем жарашат. Тамчылатып сугарма системасы боюнча ушундай бир жай таптык. Анын адиси менен тааныштырайын сиздерди, андан кийин сөзүбүздү улантабыз. Биздин көрчүлөр менен учурашып, таанышып койгула, андан кийин айтып берели. Ассаламу алейкум. Менин атым Нуртилек. Биз ошол Унипласт компаниясынын өкүлү болобуз. Ушул Жарманкеге келгенибиздин себеби өзүбүз труба чыгарчу заводбуз Кыргызстанда. Алгачкылардан, биринчилерден. Уже 20 жылдан ашык ошол суу түтүктөрүн өндүрүш боюнча иш алып келебиз. Анан акыркы ушул 5 жылдын ичинде актуалдуу болгон жамгырлатып жана тамчылатып сугаруу боюнча ушундай бир түтүктөрдү анан шаймандарды дагы чет өлкөдөн алып келип керектүүлөрүн өзүбүз чыгарып ошол боюнча иш алып барып келе жатабыз. Азаматсыңар, негизи направлениясы труба чыгарган экенсиңер, биз ошол труба чыгарабыз. Пластмасс, полиэтиленовый деп коет, ошол пластиктен болгон, жамгырлатып сугарууга өтө керек болгон ушундай түтүктөр чыгарабыз да. Демек, мындай компания тууралуу айтылды. Келе эмеге токтолбойлубу? Тамчылатып сугарма системасына, дыйкандарга аябай бул маанилүү да, керектүү маалымат. Биринчилерден азыр өзүңөр соцсеттерде барсыңар. Барбыз. Кантип тапса болот? Телефон номерлерге да айтып койсоңор. Бизди ошол өзүбүздүн сайтыбыз бар, Uniplast Check It KG. Анан 0555 02 18 80 жана 0505 02 18 80 ушул эки номерлерге бизге кайрылып, биздин адистерден, менеджерлерден суроолоруңуздарга жооп алсаңыздар болот. Непосредственно ошол тамчылатып сугарма системасы. Тамчылатып сугаруу боюнча айтып беришет. Сиздерде атыңыз ким дедиңиз? Нуртилек биздин атыбыз. Нуртилек мырза, полный цикл тамчылатып сугарма системанын полный цикл сатылат, полный товарлар бар сизде же кээ жокпу? Биз негизи өзүбүз суу түтүктөрдү боюнча адиспиз жана керектелүүчү ошол резервуар, насос эмелер боюнча биздин ошо партнерлорубуз бар. Аквастрой деген магазин. Ошол магазинден биз чогуу иштешип, өзүбүзчө келишим түзгөнбүз. Бизде жок товарларды ошол жактан алып беребиз. Жана толук тасалап, ал жакта жок, бизден алып ошондой чогуу иш алып жүрөбүз да. Демек, полный цикл кылып берет. Полный цикл кылып бере алабыз. Услугалары боюнча биз консультация бере алабыз. Эми мындайча айтканда бул ошол фермерге, ошол дыйканчыга өзү деле кылып койсо болот да. Биз толук маалымат бере алабыз. Туура маалымат бере алабыз. Эң башкысы тамчылатып сугарма системанын мисалы үчүн расходтору важный го. Баалары важный. 1 гектарга азыр көбүнчө мөмө менен иштегендер бар. Кандай болот азыр? Актуалдуу суроолорду сиздер билесиздер да. Кандай суроолор менен келип атат көбүнчө дыйкандар? Көбүнчөсү дыйкандар ошол 1 гектар жерге расходу канча болот деп бизден сурашат. Биз жооп беребиз. Ал эми ошол клубника болобу, малина болобу же жүгөрү, алма бак ошолорго жараша болот деп айтабыз. Жана орто эсеп менен бир 70 000 сом, 60 000 сом тегерегинде ошол насостон кийинкилери, резервуар насостон кийинкилери расход жана суу түтүктөргө, шаймандарга ошончо расход болот деп болжолдоп эсептеп беребиз да. 60 000, 70 000 сом тегереги болот. 1 гектар жерге. Бул орточо, урматтуу көрүүчүлөр, орточо расходун айтып атат. Бир жерге көбүрөөк болуп калышы мүмкүн, бир жерге азыраак болуп калышы мүмкүн. Аны так өзүңөр
өлчөп мындай выездной деген нерселер бар да, же андай жокпу? Выезднойлор жок, биз ошол контакт данныйларын бере алабыз. Биз менен иштешкен ошондой адистер бар. Ошолордун данныйларын берип, орнотуп берип, консультацияларын берип, айтып эмет бергендер бар. Келди, эми сен өзүңөрдүн сапаты боюнча, анан эмелери боюнча, товарларыңар боюнча айтып бере бер. Агролайф KG долбоордун партнеру Агротрек компаниясы. Кандай трактор алам деп жатсаңыздар, Агротрек компаниясы сиздердин назарыңыздарга Farmlit аттуу германиялык заводунда жасалган тракторлорун сунуштайт. Немис сапаты, Кытай баалары. Кытайда жайгашкан германиялык завод Deutsche бул Европанын эң мыкты спецтехника жасаган завод болуп эсептелет. Жаңы деңгээлдеги ыңгайлуулук жана өндүрүмдүүлүк. Немис технологиялуу тракторлор сиздин ишенимдүү жардамчыңыз. Биз эң башкысы ошол баштасак эме жөнүндө айтып берели, өзүбүздүн түтүктөрүбүз боюнчачы. Бул жакта биз алып келгенибиз эле тилекке каршы ушул 50-чү размер деп коет, эң чоң размерибиз. 20-чы размерге чейин ушул жакка алып келе алдык. Ал негизи биз мындай чоң түтүктөрдөн бери чыгарабыз да, турбалары. Мындан да чоңдору бар. Бул 200-чү диаметр турба, сырткы диаметри. Мында да чоң 315-тиги бар, тилекке каршы образеци ошол бизде жок болуп калды азырынча. Бул ушул 16 атмосфера давленияга чейин көтөрө турган ушундай түтүктөр да. Мындан да чоң турбалардан баштап ушундай кичинекейлерге чейин ал эметебиз. Буларды бул мотопомпаларды орноткондо жана ушундай бир дамбаларга өтө чоң давление атмосфера бар жерлерге колдонулат да. Мисалы үчүн эгер аябай чоң насос болсо, ошол эле бир 10 гектар жерди ушундай бир мотопомпа менен сугарабыз, спринклер менен сугарабыз деген клиенттер келет да, кишилер, фермерлер. Ошолорго ушундай давлениясы көп чыдай турган чоң турбаларды сунушталабыз да. Бул шланг деп коебуз биз эми, турбалар сугарма как магистраль катары кетет. 50, 40, 30 экелер ушу магистраль кетет. 20-лык турбаларды, бул түтүктөрдү көбүнчөсү ошол алма бакты сугарганга жанагы ар бир солго таштап туруп, анан калаган жерлеринен момундай эмелер менен капельницаларды, мисалы үчүн бир алма бактын түбүнө кааласа бир капельница, кааласа 2 капельница, ушуларды мындай өздөрүнө ыңгайлаштырып, тешип кадап коюшат да. Анан түбүнөн өздөрү сугарып берет. Көбүнчө мисалы үчүн малинага кандай эмелерин алышат? Канчалармы баалар канча? Булар алма бактарга кетет. Булардын баасы 4 сом, 5 сом, 6 сом тегереги. Ар бир ошол эмесине жараша. Буларды жашыл менен кызылдарды баягы не регулируемый деп коет, булар мындай агып кете берет да. Булар болсо регулируемый, башында эмеле болсо булар саатына 12 литр, 6 литр, 10 литр өзү өлчөп сугарып берип турат, тамчылап берет. Малиналарга болсо алардын ошол жайгашкандар өтө жакын болгон үчүн, там 30 сантиметр, 20-10 сантиметр жайгашкан да жакын. Аларга мындай ленталарды сунуш кылабыз. Мындай ленталар бар. Ягодниктер көп көрүшөт, ошондуктан ягодниктерге дагы мындай кененирээк болсун да. Бул жерде ушул ар бир 30 сантиметр, 20-10 сантиметр сайын өзүнүн мындай дрипперлери бар, тешиктери. Ушуларды орнотуп, мындай алага капельница деле кереги жок, дендей магистраль труба деле солго кеткен 20 турбаларды кереги жок да, ушуларды деле орнотуп коюп эле кете берет, өзү сугара берет да. Ар бир. Булардын протяженности бир солго, мисалы үчүн 80 метрлик жерди сугарып бере алат бул. Бул канча сом эмеси? Бунун метри 3 сомдон, 2 сом 80 тыйындан ошондойлор бар. 10 сантиметр, 20-30 сантиметр. 3 түрлөрү бар. Баалар бирдей болот бардыгы. Өзүнө ылайыктуу болушат, э? Биздики булар ошол Ирандан келген, Иран, Турциядан келген. Булар привознойлор да. Биздин ошо коллегалар келебиз. Өзүбүздүкү ошо түтүктөр чыгат, булар чыгат. Бирок булардын биз официальный дистрибьютор дилерибиз. Бизден ошо арзан баада алсаңыздар болот. Могу боюнча дагы кичине айтып бербейсиңерби, бул ошол суу түтүктөрүнө ошол сугарууга колдонулчу ушундай бир шаймандар. Булар ошол сеточный эме деп коет, фильтр деп коет. Ичинде өзүнүн сеткасы бар. Жанагы кичинекей бир сотик жерлерге сугарганда ушуларды колдонсо болот. Жана булардын да ар кандай размерлери бар. Жана дисковый деген фильтрлар бар, момундай чоңдор. Буларды ошол гектар жерлерди сугарганда ушу фильтрларды коюшат чоң. Бул резервуардан кийин эле сөзсүз түрдө коюлчу нерсе ушул да, фильтр. Анткени суу ар кандай болот, ылай суу,
баткак суу таш эмелерди ошол тамчылатып сугаруу системасын жакшы кылыш үчүн ушуларды колдонушат. Ото чөптүн жана эмелердин ар кандай сарнияктар кирип кетпеш үчүн, Сарнияктар кирип кетпеш үчүн ошо фильтрлар керек да. Биякта эмне деп толуктай алабыз дагы? Бул ошол мисалы үчүн буну ала кетсек, бул тешет фильтр эмелерди, капельницаларды орнотуш үчүн атайын тешкичтер. Ушулар менен тешип туруп буларды орнотот. Жана бул кранчиктер, бул ар кандай түрлүү кранчиктер. Мисалы үчүн алма бакты сугарыш үчүн момундай башы ёрш болгон, жана бул жагы тиги трубага катуу кийилип кармап калыш үчүн ушундай эмелер түрлөрү бар, башкача кранчиктер. Бул кранчиктер болсо баштары эмелер мындай жаба тургандар, булар эме капельницага кетишет да. О эме лентага кетет булар. Лентага кетет. Ошондой түрлөрү бар. Булар канча болуп калат мындай? Булар 35 сом, 40 сом, ошонун тегерегинде. 32 сом, ошондой да. Бул ортолору мисалы үчүн магистраль трубалардан да ошол грядкаларга кетсе, солдорго ар бир жерлерге. Ошолорго мындай тройниктери бар, муфта улангандар бар, отвод, заглушкалары бүт бар кетет. Жана эгерде 100 метрден көбүрөөк, 80 метрден көбүрөөк жерде сугара турган болсо, мисалы үчүн труба эки жакка мындай кыйшайып кетпеш үчүн мындай эмелер бар. Ошол колышка эмелерди мындай казык сыяктуу кармап коет да трубалардычы. Ушундай казыктар менен кошот. Фиксаторлар. Шамал помал менен бирөө бут менен илип кетпеген. Ошон үчүн ушуларды коюшат да. Жана ошол эменин эле ар бир мөмө жемиштин же болбосо малинанын түбүнө чейин, тамырына чейин суу барыш үчүн момундай эмелерди алып орнотушат. Бул тамырына чейин суу алып барып берет да. Бул жакка эмеге келбей момундай капельницанын үстүнө эле бир кичинекей эме уланат. Момундай ал келбей калыптыр тилекке каршы. Ошого тагып туруп эле буну эменин түбүнө элсе, түбүнөн суу барып именно коренин ар бир эменин мөмөнүн тамырын сугарып берет да. Ошондой да барбы? Анда деген жөн атайын терең суу жетпей калып, суу үнөмдөш үчүн максатта жасалды да бул, ошого жана сапаттуураак сугарыш үчүн да, мисалы үчүн ошол узун тамырлар. Эметип тамчылатып сугаруунун пайдасы бул 3 эсе көп. Мындай мөмө жемиш эме пайдасын берет экен да, үрөнүн өзүнүн эмесин берет экен. Ушул системалар бар. Урматтуу көрүүчүлөр, мен аябай суранып кетет элем. Ушул тамчылатып сугарма системасы боюнча өзүңөрдүн комментарийлериңерди жазгыла. Биз бияктан азыр көп суроолорду бере албай калыш мүмкүнбүз. Тереңирээк изилдегенге аракет кылабыз, көптөгөн чыгарылыш чыгарганга аракет кылабыз ушу тамчылатып сугарма системага. Анткени билесиздер, суу маселеси жылдан жылга көбөйө берет. Анан бул бир гана суу маселесин чечпестен бул жанагы жер семирткичтерди туура берет. Эме нерселер бар да, технологияларычы. Буга биз аябай маани беребиз, биздин долбоор. Ошондуктан комментарийлерге суроолоруңарды жазгыла, ар бир суроого балким өзүнчө бир видеолор жазып турабыз. Сөзсүз түрдө. Agrolife KG долбоордун партнеру Agrotrek компаниясы. Кандай трактор алам деп жатсаңыздар, Agrotrek компаниясы сиздердин назарыңыздарга Farmlit аттуу германиялык заводунда жасалган тракторлорун сунуштайт. Немис сапаты, Кытай баалары. Кытайда жайгашкан германиялык завод Deutsche бул Европанын эң мыкты спецтехника жасаган завод болуп эсептелет. Жаңы деңгээлдеги ыңгайлуулук жана өндүрүмдүүлүк. Немис технологиялуу тракторлор сиздин ишенимдүү жардамчыңыз. Дагы эмне деп кошумча айта аласыздар? Бааларында, гарантияларында айтып кетпесиңерби? Биз ошол бул трубалардын өздөрүнө гарантиясы эки түрлүү болот да. Бул полиэтилен көмүлгөндөн кийин ал 50 жыл жата берет да. Ичинде күн тийбесе эле болду, курабайт, эч нерсе болбойт. Трубал өздөрү мындай 5 атмосфера, 6-10 атмосферага чейин давление чыдай турган эмелер бар. Шаймандарга, кошумчаларга бүт Турция жана Ирандан келет. Буларга дагы биз өзүбүз гарантия беребиз. Жана ар бир ошол сиздердин ситуацияңызга жараша, канча жерди сугарасыздар, кандай кылыш керек, ошого жараша дагы мындай маалыматтарды берип, уже жекеме-жеке гарантияны сүйлөшсөк болот алчу. Сүйлөшсөк болот экен. Эми азыр Нутелек мырза, эми жарманке жыйынтыкка келип жатат да, анан көптөгөн фирмалар менен таанышып, тарткаланга жетишели. Жана айтып кетпедим, комментарийге жазып калса, суроолорду жооп бергенге тартканга уруксат бересиздерби? Сөзсүз түрдө даярбыз. Иштешели, бул өнүгүп атат. Тамчылатып сугарма системасы барган сайын өнүгө берет.
ошондуктан биз дагы көп чыгарылыш жасайбыз деп ишенем да. сөзсүз түрдө Сизге рахмат. Сизге да рахмат. Биздин көрүүчүлөргө кайрылып, кеңешиңерди айтып, анан коштошуп койсоңор болот. Айтып кетчү нерсе ошол акыркы ушул 3-4 жылдын ичинде бул жамгырлатып жана тамчылатып сугаруу системалары аябай бизге актуалдуу болуп келет. Анткени суу маселеси, проблемасы жылдан жылга көбөйүп жатат да. Ошон үчүн бардык ушул дыйкандарга, фермерлерге айтып кетчү нерсе ушул нерсеге өзүңүздөр кичине курманчылык кылып, үйрөнүп, аракет кылсаңыздар азыртадан. Анткени чындап эле бунун пайдасы аябай эле көп да. Бул Израилден чыккан технологиялар айтат, 120 метр тереңдиктен биз суу алып сугарабыз дейт да. Үрөн, урожайлары, мөмө жемиштери көбөйүп жатат да. А бизде Кыргызстанда ушул суларыбыз шүгүр көп эле. Бирок ошого карабастан дагы бул эми мындай өзүбүз азыртан мамиле жасасак, бизге дагы ушундай эме технология келет жана биз дагы өнүгүчтүү болобуз да. Ооба, мына Нуртилек мырза аябай туура айтып атат. Кырмандык эмес, бул деген өзүбүздүн келечегибиз үчүн биз бүгүн кичинеден болсо да маалымат ала беришибиз керек. Бул нерсеге баары бир келебиз биз тамчылатып сугарма системасына. Ар бир дыйкан келет болуш керек деп ойлойм да. Ошондуктан кайрылыңыздар, билим ала бериңиздер. Биздин долбоор ошон үчүн иштеп атат. Эмки чыгарыштан көрүшкөнгө чейин.